Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. 11 класстын окуучулары үчүн кезектеги кыргыз тили сабагын улантабыз балдар. Балдар, мына кыш да бүтүп бара жатат. Демек, жаздын алгачкы белгилери билине баштады. Кандай ойлойсуңар? Жаздын алгачкы белгисин эмнелер билдирет? Албетте, жаздын алгачкы белгисин кар алдынан чыккан бай-чечекей билдирет. Ал эми бай-чечекей эмне болгон сөз? Анын мааниси кандай? Билесиңерби балдар? Келгиле анда бүгүн бай-чечекейдин тарыхына, анын маанисине токтололу балдар. Көрсө балдар, бай-чечекей деген сөз кыргыз тилине монгол тилинен кириптир. Демек, биз бүгүн бул сабакта монгол тилинен кыргыз тилине кабыл алынган сөздөр жөнүндө сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү темабыз кыргыз тилине монгол тилинен кабыл алынган сөздөр. Балдар, бай-чечекей тоо этегинде эрте жазда кар кетелекте өсүп гүлдөйт, сейрек учурайт. Жоголуп бараткан түр катары Кыргызстандын кызыл китебине жазылган. Эми анын маанисин чечмелесек балдар, бай-чечекей бай, бул араб сөзү экен. Кыргыз тилине которгондо ак дегенди билдирет. Ал эми чечек монгол сөзү, гүл, демек ак гүл дегенди билдирет экен балдар. Биз кыргыз тилинде гүл деген сөздү балдар иран тилинен кабыл алганбыз. Демек балдар, бай-чечекей эки морфемадан турат. Бай деген бул ак араб сөзү, ал эми чечекей же болбосо чечек монгол сөзүнөн алынганда гүл дегенди билдирет экен балдар. Балдар, биз бүгүнкү сабакта монгол тилинен кабыл алынган сөздөр, алардын мааниси жана алар кандайча кабыл алынган, кайсыл багытта кабыл алынгандыгы жөнүндө силер менен сөз кылабыз балдар. Балдар, келгиле анда монгол тилинен кирген сөздөргө токтололу. Азыркы унутулган сөздөрдүн көбүн ошол топонимдер менен антропонимдер табууга жардамга келишет. Анткени ономастика чындыкты жашырбайт. Болгонду болгондой кылып, өткөндөгү тилдерден кабар берет. Мисалы, силер сүрөттөн көрүп турган Кыргызстандагы Кызыл суу дарыясы Тажикстанга жеткенде Сурхоп болот. Анткени тажик тилинде сурх кызыл, оп суу деген эле сөз балдар. Болгону ал тажик тилине которулуп калды. Эми Кыргызстандын территориясында кездешүүчү көк арт жана кыз арт деген сөздөр бар балдар. Байыркы монгол тилинде арт деген сөз ашуу дегенди билдирет экен. Ал эми тажик тилинде кух тоо, кыргызча кыз кыр деген сөздүн фонетикалык дублети. Р, З тыбыштарынын алмашылганы, силер билесиңер балдар, кыргыз тилинде же болбосо тил илиминде ротацизм деп аталат. Демек, азыркы тилге которгондо кыз арт кыр ашуу, көк арт тоо ашуу деген эле сөз. Күнгөй, күн, көй, көй, кух иран тилинде тоо деген маанини берет. Ошондо тоонун күнгөй бети, тескей, терс, кей, демек тескей бети дегенди билдирет. Мисалы, алай куу деген сөздү алалы, куу деген сөз иран тилинде кух тоо дегенди билдирет. Алай, алтай, алатоо, алатау бардыгы бир кырка бийик тоолор. Булардын уңгусу ал, али бийик деген маанини берет экен балдар. Азыр топонимде гана кездешет. Демек ала деген сөз бийик деген маанини берет. Алатоо, бийик тоолор. Эми балдар, кийинки сөзгө көңүл буралы. Кыргыз тилиндеги ор деген сөз аң, чуңкур деген маанини берет. Ал монгол тилиндеги нур, нура деген сөздөр менен уңгулаш экен. Андай болсо, норус деген сөздөгү нор бул ор дегенди билдирет, ал эми уз, суу деген маанини билдирип калат экен. Демек, норус деген сөз урап түшкөн терең суу. Кыргыз тилинде нура, нурак, нурек, нураталды, баш нура, орто нура, шар нура деген сөздөр бар. Демек, бул сөздөр жер аттары менен уңгулаш. Булардын этимонунда ор, жар деген маани турат экен балдар. Монгол тилинде мөрөн
река же болбосо деңизге куя турган чоң суу менен орус тилиндеги море деңиз экөө уңгулаш. Бул сөздүн ордуна дарья иран тилинде река чоң деген колдонулат. Мөрөн кыргыз тилинен чыгып калган, бирок топонимде сакталган. Көкөм эрен дегендин этимосу көк суу же көк дарья. Ушундай эле мөрөн жон, суу жон же дарыянын үстүндөгү жон. Казакстандагы мурун булак, суу булак, мурун тал, суу тал деген топонимдерге үрүм тал, суу жээгинде өскөн майда тал дегенди билдирет. Балдар, келгиле салыштыралы. Кемин районунда Борду деген жерден бор чыга тургандыгын билесиңер. Бул сөздүн уңгусу бор, мүчөсү ду. Демек, бор чыккан жер же болбосо кыргыз тилиндеги луу деген мүчөнү берип калган экен балдар. Салыштыралы. Корумду, чорголу, кайыңды, балыкты, чырпыкты, күрмөнтү жана башка сөздөр. Демек, балыкты деген сөз балыктуу, чырпыкты деген сөз чырпыктуу деген маанини берет экен. Бул сөздөрдүн этимосу моңгол тилинен алынгандыгы изилдөөлөр аркылуу далилденген балдар. Сөздүн турпаттары же мазмундары экөөнүн бири окшошуп турса, ал сөздөр тектештигин жоготпойт. Мисалы, балдар, кыргыз тилинде тоскок деген сөз моңгол тилинен алып которгондо тос май, ал эми кок деген моңгол тилинде калдык деген маанини берет экен балдар. Демек, тоскок деген сөз эки тилге орток сөз. Ал эми азыркы учурда тоскок деген сөз кыргыз тилинде кандайдыр бир нерсенин майда, чаңча калдыктары дегенди билдирет экен балдар. Ундун же көмүрдүн нерсенин көзгө илешпеген эң майда тозоңу, учкуну, чаңы тоскок деп аталат. Тоскок болуп кыпкызыл, топурагын карасаң деген эл адабиятында сөздөр кездешет балдар. Балдар, кыргыз тилинде бир макал бар. Бирөөнүн элинде султан болгуча, өз элиңде ултан бол деген. Көп эле окуучулар, ал эмес чоң адамдар дагы ултан деген сөздүн маанисин түшүнө беришпейт. Келгиле анда ултан деген сөз эмнени түшүндүрөт экен? Ошону аныктайлы балдар. Кыргыз тилинде ултан деген бут кийимдин таманы. Ал эми ултар тигүү, бут кийим тигүү дегенди билдирет экен. Бул сөз керек болсо Махмуд Кашкариде да кездешет экен. Улдаң, малдын буттары. Ул деген сөз негиз, фундамент. Ал эми байыркы моңгол тилинде ула таман, моңгол тилинде ула таман, негиз, базис. Бул сөздүн уңгусу ул бардык түрк моңгол тилдеринде орток экени байкалып турат. Демек, ултан деген сөздү биз билдик балдар. Бирөөнүн элинде султан болуп жашагыча, өз элиңде ултан болуп, бутка илешип жашасаң дагы бактылуу болосуң деген маанини берет экен балдар. Ошондой эле балдар, моңгол тилинде томо деген сөз бар. Медицинада бул грипп дегенди билдирет. Ал эми биз кыргызча тумо же болбосо тумоолоп калыптыр деген сөздү колдонобуз. Бул сөзгө тумук дем ала албай калуу, тумчук тумчула, оозду алакан менен жабуу деген маанини кездештиребиз. Башкача айтканда, бул сөздөрдүн уңгусу тум. Ушинтип, сөздүн бир морфемасы кыргыз тилинде унутулса, аны башка тектеш тилдерден таап алууга болот экен балдар. Эми алардын фонетикалык айырмасына токтололу. Кыргыз тили менен моңгол тилиндеги фонетикалык айырманы байкайлы. Моңгол тилинде и тыбыштары уйгур алфавитинин таасиринде бир тамгага бириктирилген. Ошондой эле х тамгасынын таасиринде түпчүл к тыбышы х тыбышына айланган балдар. Мисалы, түрк тилдеринде сөз башында эң көп колдонулган тыбыш к. Болжол менен сөздүктүн 20% түзөт. Мына ушул к менен башталган сөздөр моңгол тилинде х менен берилет. Ошол сөздөрдүн уңгусу бир. Негизги морфемасы байыркы Алтай доорунда пайда болгон. Мисалы, моңгол тилинде хар байыркы моңгол тилине салыштырсак кара болгон экен. Ошондой эле моңгол тилинде ц тыбышы сөздүктүн 5% түзсө, алар
башка түрк тилдеринде ч табышына туура келет. Мисалы, байыркы моңгол тилинде цох-цойх менен ыцы менен айтылса, азыркы моңгол тилинде чок-чой. Ошондой эле кыргыз тилинде да чок-чой. Балдар, негизи эле моңгол тили менен кыргыз тилинин ортосунда окшоштуктар өтө эле көп экен. Мисалы, тууганчылык, мал чарбачылыкка байланыштуу сөздөрдө түпкү этимосу бирдей болгон же болбосо өтө жакын болгон сөздөр өтө эле көп кездешет балдар. Балдар, силер экрандан көрүп турасыңар, тууганчылык терминдер. Эми таблицадан байкагыла. Байыркы түрк тили, байыркы моңгол тили, азыркы моңгол, анан кыргыз тилиндеги сөздөр берилип жатат. Байыркы түрк тилинде эне деген сөз, байыркы моңголдо эм, азыркы моңголдо да эм, ал эми кыргыз тилинде эне. Ошондой эле кийинки сөздөргө көңүл бурсаңар, дээрлик жакын же болбосо окшош сөздөрдү кезиктиресиңер. Мисалы, кудагый деген эле сөздү алып көрөлү. Байыркы түрк тилинде кудагый, моңгол тилинде кудагый, азыркы моңголдо худагый, ал эми кыргыз тилинде кудагый. Калган сөздөрдү экрандан көрүп турасыңар. Балдар, эми кийинки таблицага көңүл бургула. Кыргыздар дагы, моңголдор дагы көчмөн калк экенин билесиңер. Демек, алардын үй тиричилигинде төө олуттуу ролду ойногон. Эми ушул төөгө жана үй чарбасына байланышкан окшош сөздөрдү байкайлы. Мисалы, атан деген бул төөнүн эркеги балдар. Байыркы түрк тилинде, байыркы моңгол тилинде, азыркы моңгол тилинде жана кыргыз тилинде дагы атан деген сөздөр бирдей айтылат экен. Ал эми төөнү байкайлы, төө деген сөздө байыркы түрк тилинде тебе, моңгол тилинде тебе, азыркы моңгол тилинде теме, ал эми кыргыз тилинде төө. Булардын келип чыгыш теги баары бирдей. Калган сөздөрдү өзүңөр экрандан көрүп алгыла. Эми балдар, жылкы чарбасына байланыштуу сөздөр. Бир эле сөздү мисал катары айтып берейин. Түрк тилинде адгыр, байыркы моңгол тилинде ажырга, азыркы моңгол тилинде азырга, кыргыз тилинде айгыр, ал эми казак тилинде айгыр. Байкап атасыңар, булардын түпкү теги бирдей. Эми балдар, дене мүчөгө байланыштуу сөздөрдү талдайлы. Мисалы, бой деген сөздү алалы, адамдын бой келбети. Моңгол тилинде бие, азыркы моңгол тилинде бие, казак тилинде бой, кыргыз тилинде бой. Ошондой эле маңдай деген сөздү алып карайлычы. Байыркы моңгол тилинде маңгынай, азыркы моңголдо магынай, ал эми казак тилинде маңдай, кыргыз тилинде маңдай болуп айтылат. Эми жаныбарлардын өң түсүнө байланыштуу сөздөргө көңүл буралы. Мисалы, кыргыз тилинде кара деген сөз, байыркы моңгол тилинде кара, ал эми азыркы моңгол тилинде хар. Себеби биз башында айтып кеттик, к табышы моңгол тилине мүнөздүү эмес. Кынын баары хга өтүп кеткен. Кийинки сөзгө көңүл бурсаңар балдар. Байыркы моңгол тилинде сыра, азыркы моңгол тилинде шар, казак тилинде сур же сары, кыргыз тилинде дагы сур жана сары болуп айтылат экен. Калган мисалдар дагы кызыктуу. Жакшылап байкап тургула. Балдар, негизи эле кыргыз тили менен моңгол тилинин окшош сөздөрү көп деп айттым. Алар кайсы тематикада окшош экен? Анда ошолорго көңүл буралы. Биринчиси, адамдын ойлоосуна, аң сезимине байланышкан сөздөр. Кийинкиси, үй тиричилик буюмдарынын аттары. Жаныбарлар дүйнөсүнө, аңчылыкка байланыштуу сөздөр. Металл жана металлдан жасалган буюмдар жөнүндөгү терминдер. Жер бетинин түзүлүшүнө, мейкиндикке байланышкан сөздөр. Мезгил, убакыт түшүнүктөгү сөздөр экен балдар. Жаратылыштын ар кандай кубулуштарына байланыштуу сөздөр дагы.
Өсүмдүктөргө тиешелүү термин сөздөр: эттен, сүттөн жасалуучу, тамак аш жана жүндөн, териден жасалуучу тиричилик буюмдары. Мына ушулардын бардыгында моңгол тили менен кыргыз тилине окшош же болбосо бирдей тиешелүү сөздөр кезигет. Мына балдар, силер байкадыңар, кыргыз тили менен моңгол тилинен алынган сөздөрдүн окшоштугу, алардын тематикасы жөнүндө биз сөз кылдык. Демек, бизде уңгулаш же болбосо маанилеш сөздөр өтө эле көп кездешет экен. Эми балдар, келгиле, моңгол тилинен жана кыргыз тилиндеги сын атоочтор, алардын катар пайдаланышы жөнүндө сөз кылалы. Эми сын атоочтон болгон параллелдерге токтололу. Мисалы, монголчо хөх, кыргызча көк, шар сары, хар кара, хул кула, бор боз, сонин деген сөз сонун, тенг деген сөз тең деген маанини берет экен. Байкасаңар, булардын түпкү келип чыгыш теги өтө эле окшош балдар. Эми кийинки ат атоочтордон болгон параллелдерге байкап атасыңар балдар, биз сөз түркүмдөрү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Моңгол тилиндеги ат атоочтордун айрымдары кыргыз тилинде бар. Мисалы, би деген сөз моңгол тилинде, кыргыз тилинде мен дегенди билдирет. Биз деген сөз моңгол тилинде бит. Ал эми сен моңгол тилинде чи. Байкадыңарбы? Демек, ат атоочтордун кыргыз тилиндеги окшоштуктарын көрүнүп турат, балдар. Эми балдар, сан атоочко токтололу. Моңгол тилиндеги мянган кыргыз тилинде миң дегенди билдирет. Моңгол тилиндеги арвин көп, кыргыз тилинде деле арбын деген сөз бар. Моңгол тилиндеги түмөн кыргыз тилинде деле түмөн, өтө көп дегенди билдирет. Моңголчо дөрбөн 4, кыргыз тилинде 4. Ал эми калган сан атоочторду кыргыз тилине окшобойт экен балдар. Эми балдар, тактоочторго келели. Моңгол тилинде эрт, бул эң дегени, кыргызча эрте. Моңгол тилинде өт, демек кыргызча өйдө. Энт деген сөз балдар кыргызча мында дегенди билдирет экен. Бачым деген сөз бачим болуп калат экен. Байкап атасыңар балдар, экрандан окусаңар силерге кызыктуу болот. Балдар, келгиле, кызык экенди окуп көрөлү. Кыргыз тилинде көп колдонулбай, унутулуп калган айрым сөздөрдүн этимосун моңгол тилинен көрүүгө болот. Мисалы, моңгол тилинде хурал деген сөз чогулуш деген маанини берет. Ал эми бул сөздүн уңгусу хурак же болбосо кыргызча кура деген сөзгө жакын. Кыргыз казак тилинде курултай деген сөз бар да, мына ошол курултай деген сөздүн уңгусу демек моңгол тилинен алынган хурал деген сөз болушу мүмкүн деп айрым окумуштуулар белгилеп кетишкен. Балдар, дагы бир кызык нерсени айтып кетким келип турат. Мисалы, бала тилинде кыргыздарда быкый деген сөз бар. Бирок бул быкый деген сөздүн маанисин эч кимибиз деле түшүнбөйбүз. Көрсө, моңгол тилинде быкый деген сөздүн мухай деген варианты бар экен, ал кыргызчага которгондо кир, начар, сасык дегенди билдирет экен. Демек, бизче быкый деген сөз бул жаман нерсени билдирет экен балдар. Балдар, ал эми кыргыз тилиндеги чар деген сөз бул өз алдынча колдонулбайт. Муну биз мүчө катары колдонуп жүрөбүз. Мисалы, букачар, текечер деп колдонобуз. Ал эми шар деген сөз моңгол тилинде бул эркек торпокту билдирет экен. Андан кийинки слайдка көңүл буралы. Байыркы жазууда сакталган бичик таш. Биз азыр бул сөздү колдонобуз. Демек, ал жазуу таш дегенди билдирет. Моңгол тилинде бичик деген сөз кат, жазуу маанисинде колдонулат. Демек, уңгусу бич. Бул этиш сөзү. Ушул уңгудан бичих, жазуу, бичмел, кол жазма. Ал эми керек болсо эпоста бичик деген калмактардын ыйык китеби катары дагы айтылып жүрөт балдар. Балдар, кыргыз тилинде черик деген сөз бар. Ал эмес уруунун аталышы дагы бар.
Ал эми Юдахиндин сөздүгүнө токтолсок, черик деген сөз моңгол тилинде ытсы менен церек, аскер, жоокер деген мааниде. Ушул сөздөн цереклех, башкача айтканда согушка аттануу деген дагы маанини берип турган учурлар бар экен. Кыргызча демек черик, черүүгө аттануу сыяктуу сөздөр бир уңгудан пайда болгондугун байкап атабыз. Балдар, биз бул сабактарды өтүп жатканда силерге айтканбыз, кыргыз тилинде айрым сөздөр башка тилдерден кабыл алынган. Алар ушунчалык сиңип кеткендиктен биз алардын башка тилден кабыл алынгандыгын дагы байкабай калган учурларыбыз бар. Мен дайыма сабакта айтып жүрөм. Башка тилден кабыл алынган сөздөрдү сөздүктөн караш керек. Мына бул сөздүк биздин белгилүү окумуштуу Кусайын Карасаевдин сөздүгү. Мына бул сөздөрдүн бардыгын ушул китептен карап алсаңар болот, балдар. Балдар, демек силерге өз алдынча иштөөгө тапшырма берчи учур да келди. Мен силерге бир канча сөз берейин. Дархан, сарымсак, сахал, солгой, тавилга, тамга, тарах бул моңгол тилинен кабыл алынган сөздөр. Силер ушул сөздөрдүн маанисин кыргыз тилинде чечмелейсиңер. Келгиле, балдар, анда бүгүнкү сабак боюнча кайтарым байланыш жүргүзүп алалы. Мен бүгүн деген бөлүк боюнча, демек биз бүгүн моңгол тилинен кабыл алынган сөздөр жөнүндө маалымат алдык. Жакты. Кыргыз тили менен моңгол тилинин окшош жактары жана алардын этимосунун бир экендиги, тарыхый жактан байланышы силерге жакты болуш керек. Колумдан келет. Демек, кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн тарыхын изилдөө бул силердин колуңардан келе турган нерсе. Түшүнбөй калган нерсени азыр маалыматтар менен толуктап алууга биздин шартыбыз жетиштүү, балдар. Эми, балдар, кызыктуу болду. Менин бүгүнкү сабагым силер үчүн кызыктуу болду болуш керек. Себеби айрым жер суу аттарынын кыргызча аталышы моңгол тилинен киргендиги мен үчүн кызыктуу эле болду деп ойлойм. Дагы жасай алам. Демек, силер тилдик кубулуштарга изилдөө жүргүзүп, аларды өз алдыңарча анализдесеңер болот, балдар. Ал эми менин сабакка болгон каалоом деген нерсени өзүңөр толуктап жазып койсоңор болот. Башкача айтканда, ой пикириңерди билгизсеңер болот, балдар. Балдар, мына ошентип бүгүнкү кыргыз тили сабагы дагы соңуна келип жетти. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула.